Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы кичинекей бир эфир жасап кетким келип атат. Жергиликтүү кеңешке шайлоо боюнча. Барыңар билесиздер, 11 апрелде бизде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Акыркы мөөнөт документтерди алган акыркы мөөнөт кайсы убакыт болоорун айтып кетким келет. Шаардык кеңештерге бул 1 март 24:00 чейин кабыл алынат. Тизмелер ким талапкер болгонун билип калыш керек. Айылдык кеңештерге 11 мартка чейин талапкерликтерди сунуштаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондо, урматтуу кыргызстандыктар, жакшы демилгелердин баары ылдый жактан баштала турган болгондон кийин мыктыларыңар ошол жерге келсеңер, биздин кичине жыйынды мыкты талапкерлер менен толтуруп, жакшы демилгелерди ошол жерден ишке ашыра баштайбыз. Айтып кете турган нерсе, эгер силер документтериңердин баарын топтоп келип, анан кандай бир себептер менен бир документи жок болуп кала турган болсо, аймактык шайлоо комиссиясы 24 сааттын ичинде баланча документиңер жетпейт экен деп силерге айтканга милдеттүү. Сиздерге 48 саат убакыт берилет, жетишпей калган документти кайра толуктап киргизип койгонго. Ошон үчүн ошол укуңар менен да колдонуу билгиле. Акыркы мыйзамга карата 30% квота бар. Ошон үчүн айылдарыңарда, шаарыңарда мыкты, кайсы бир тармакта башы көрүнүп калган айымдарыңар болсо, сөзсүз түрдө шайлоого катышкыла. Социалдык тармактардын менин атымды таба алсаңыздар болот. МСУ Чекит Кийжи деген сайтыбыз бар, ошол жерге суроо берсеңиздер болот. Биз силерге укуктук жактан жардам, колдоо көрсөтүп турганга дайым даярбыз. Ал жерде көп суроолор бар, ошол суроолорго жоопторду окуп турсаңар да көп жардамыбыз тиет. Дайым колдогонго даярбыз. Ошон үчүн келгиле баарыбыз коркпостон, мага эмне кереги бар дебестен, кең келечекти бирге чогуу курабыз. Ошон үчүн документтериңерди чогулткула. Документтердин арасынан эмне керек? Паспортуңар керек. Эгер биометрикалык паспортуңар болсо, жанагы катталган жагыңар жазылбай калат ал жерде. Анда справка аласыңар, ушул жерде жашап, ушул жерде пропискасы бар деген. Андан сырткары билимиңерди тастыктаган документ керек болот. Мектепти бүткөн документтен кем эмес деген. Ошондо жогорку билимиңер бар болсо аны алып барасыңар, жок болсо мектепти аяктаган документти тиркейсиңер. Ал нотариус жактан заверенный болуш керек. Соттолгондугу жок жөнүндө маалымат керек, бирок аны аймактык шайлоо комиссия өздөрү сурап алып, өздөрү тастыктап алышат. Ошондо карап тура турган болсо, анча деле көп документтердин кереги жок. Силер барып дагы бир заявление жазасыңар, башка мамлекетте мен жарандыгым жок деген ОЗЕКи. Ошо анан сүрөт талап кылынат. Кызыл фондун аркасына, анткени силерге ошо депутат деген күбөлүк берилип атканда ошол сүрөттөр колдонулат. 4 сүрөт, 3-4 деген. Бунун баарын кайдан билип алсаңыздар болот. Шайлоо Чекит Чекит Кийжи деген сайтына кирсеңиздер, биринчи эле бетинде бакайып жазылып турат. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрель деп. Ошол жерге баса турган болсоңор, баардык талаптардын баары бар. Биз мыйзам чыгаруу бийлик бутагына бараткандан кийин өзүбүз кайсы жерде маалымат таба алабыз, кантип аны менен колдонобуз дегенди азыртадан үйрөнө баштайлык. Баарыңарга ак жол, келгиле биргелешип, сонун демилгелерди ишке ашырабыз. Бар болуңуздар. Бул видеону жайылтып койгула. Мен депутат болом дегендерге анча мынча болсо дагы кол кабыш боло берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы кичинекей бир эфир жасап кетким келип атат. Жергиликтүү кеңешке шайлоо боюнча. Барыңар билесиздер, 11 апрелде бизде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Акыркы мөөнөт документтерди алган акыркы мөөнөт кайсы убакыт болоорун айтып кетким келет. Шаардык кеңештерге бул 1 март 24:00 чейин кабыл алынат. Тизмелер ким талапкер болгонун билип калыш керек. Айылдык кеңештерге 11 мартка чейин талапкерликтерди сунуштаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондо
урматтуу кыргызстандыктар, жакшы демилгелердин баары ылдый жактан баштала турган болгондон кийин мыктыларыңар ошол жерге келсеңер, биздин кичине жыйынды мыкты талапкерлер менен толтуруп, жакшы демилгелерди ошол жерден ишке ашыра баштайбыз. Айтып кете турган нерсе, эгер силер документтериңердин баарын топтоп келип, анан кандай бир себептер менен бир документи жок болуп кала турган болсо, аймактык шайлоо комиссиясы 24 сааттын ичинде баланча документиңер жетпейт экен деп силерге айтканга милдеттүү. Сиздерге 48 саат убакыт берилет, жетишпей калган документти кайра толуктап киргизип койгонго. Ошон үчүн ошол укугуңар менен да колдонуу билгиле. Акыркы мыйзамга карата 30% квота бар. Ошон үчүн айылдарыңарда, шаарыңарда мыкты, кайсы бир тармакта башы көрүнүп калган айымдарыңар болсо, сөзсүз түрдө шайлоого катышкыла. Социалдык тармактардын менин атымды таба алсаңыздар болот. МСУ Чекит Кийжи деген сайтыбыз бар, ошол жерге суроо берсеңиздер болот. Биз силерге укуктук жактан жардам, колдоо көрсөтүп турганга даярбыз. Ал жерде көп суроолор бар, ошол суроолорго жоопторду окуп турсаңар да көп жардамыбыз тиет. Дайым колдогонго даярбыз. Ошон үчүн келгиле баарыбыз коркпостон, мага эмне кереги бар дебестен, кең келечекти бирге чогуу курабыз. Ошон үчүн документтериңерди чогулткула. Документтердин арасынан эмне керек? Паспортуңар керек. Эгер биометрикалык паспортуңар болсо, жанагы катталган жагыңар жазылбай калат ал жерде. Анда справка аласыңар, ушул жерде жашап, ушул жерде пропискасы бар деген. Андан сырткары билимиңерди тастыктаган документ керек болот. Мектепти бүткөн документтен кем эмес деген. Ошондо жогорку билимиңер бар болсо аны алып барасыңар, жок болсо мектепти аяктаган документти тиркейсиңер. Ал нотариус жактан заверенный болуш керек. Соттолгондугу жок жөнүндө маалымат керек, бирок аны аймактык шайлоо комиссия өздөрү сурап алып, өздөрү тастыктап алышат. Ошондо карап тура турган болсо, анча деле көп документтердин кереги жок. Силер барып дагы бир заявление жазасыңар, башка мамлекетте мен жарандыгым жок деген ОЗЕКи. Ошо анан сүрөт талап кылынат. Кызыл фондун аркасынан, анткени силерге ошо депутат деген күбөлүк берилип атканда ошол сүрөттөр колдонулат. 4 сүрөт, 3-4 деген. Бунун баарын кайдан билип алсаңыздар болот. Шайлоо Чекит Чекит Кийжи деген сайтына кирсеңиздер, биринчи эле бетинде бакайып жазылып турат. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрель деп. Ошол жерге баса турган болсоңор, баардык талаптардын баары бар. Биз мыйзам чыгаруу бийлик бутагына бараткандан кийин өзүбүз кайсы жерде маалымат таба алабыз, кантип аны менен колдонобуз дегенди азыртадан үйрөнө баштайлык. Баарыңарга ак жол, келгиле биргелешип, сонун демилгелерди ишке ашырабыз. Бар болуңуздар. Бул видеону жайылтып койгула. Мен депутат болом дегендерге анча мынча болсо дагы кол кабыш боло берсин.